Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен биз үй бүлөгө байланыштуу айрым сөздөрдүн жазылышындагы кетирилген каталар жөнүндө сүйлөшөбүз. Өзгөчө бизге кайрылган көрөрмандардын арасында үй бүлө сөзүнүн жазылышындагы кетирилген каталар боюнча сүйлөшөлү. Үй бүлө. Бул сөз жазылганда бул кош сөз катарында келет. Демек, бул үй дагы бүлө дегенди билдирет, бүлө дагы үй деген. Бул синонимдик, маанилеш сөз болгондугуна байланыштуу ортосуна сызыкча келет. Жана бүлөдөн кийин эки өөнү койбойбуз. Бул сөздү жазууда кандай каталарды кетирип жүрүшөт? Биринчиден, үй бүлө деп сызыкчасы жок жазышат. Же үй бүлө деп экиөө менен жазышат. Же болбосо дагы үй бүлө деп коюшат. Мына булардын бардыгы тең ката экендигин билишибиз керек. Кийинки сөз бизде күйөө. Үйдөгү күйөө, жолдошубуздун аты мынакей. Күйөө сөзү дал ушундай жазылышы керек. Бул сөздү жазууда дагы, сүйлөөдө к тыбышы ичке үндүүнүн алдында г тыбышына өтүп айтылат, а бирок муну жазууда кантип жазышат? Күйөө деп бир үндүү менен жазышат. Же такыр эле болбой калганда г тыбышы менен күйөө кылышат. Такыр болбой калганда күйөө деп абдан туура жаздым деп ойлоп дагы созулма үндүү менен жазышат. Жок, мунун бардыгы тең ката экендигин билишибиз керек. Кийинкиси бизде албетте баарыбыз айтабыз, ата журт бар, тайын журт бар, кайын журт бар деп, мына ошо тайын журттун жазылышында дагы кандай каталар кетет? Тай ата сөзүн карайлы. Тай ата туура жазылышын мына мен кызыл калем менен берип жатам. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери боюнча эки учурга жол берилет. Тай ата эки бөлөк жазылыш керек. Же тай ята бул йоттошкон тамга менен өткөрүп жазышыбыз керек. Мунун жазганда дагы тай ата дегенде тайта деп жазууга уруксат берилбейт. Тайта деп жазганга болбойт. Же болбосо ушундай эле тайне сөзү. Тайне дагы тайне деп жазылганга уруксат берилбейт. Эми тайкеге баралы. Ооба, мен туура түшүнөмүн, тайке сөзү бизге активдүү кирген деп. Бирок биздин тайке сөзүнүн туура жазылышы та я. Азыр мен тайенени жазайын. Тайене же та я ке сөзү менен жазылат. Мына көңүл бөлүңүздөр, эгерде эки бөлөк сөз катарында жазабыз десеңиздер, тай ата, тай эне деп жазышыңыздар керек. Ал эми тай экеге келгенде тай аке деген эки сөз биригип йоттошкон тамгага өтөт дагы. Та эке эмес, мына кээде мынтип да коюшат. Та эке деп. Мына буга дагы жол берилбейт. Дагы бир эски биздин байыркы учурларда сөздөрдөн калган сөз бар, тага сөзү. Бул бардык жерде колдонулат, анын эч кандай зыяны жок. Бирок бул бизде эскирген сөздүн катарында кирет. Адай нормада таеке деген форманы сакташыбыз керек. Эми баарыбыз жакшы көргөн та жезде жана та жеңелер кандай жазылат? Көрөлү, мен туурасын жазам, байкап туруңуздар. Та жезде. Бул сөздөр та жеңе экөө тең бирге жазылышы керек. Ортосуна сызыкча да келбейт, бирге гана жазышыбыз керек. Бирок муну жазууда тай жезде же та жеңе деп жазып койгонго жол берилбейт. Тай жезде эмес. Караңыздар. Же тай жеңе эмес. Же та жеңе деп бир а менен жазып коюуга дагы уруксат берилбейт. Ушуну караңыздар, мынакей та жеңе. Бул жазууга дагы жол берилбейт. Биз сиздер менен үй бүлөнүн ичинде кездешкен ката сөздөрдү жазып жүргөн сөздөргө гана токтолдук. Караңыздар, үй бүлө деген сөз. Муну көп кайталап айтамын дайыма. Бир гана ö менен, бир гана үй менен, же болбосо кыска үндүү менен гана жазылат. Ортосуна дайыма сызыкча белгиси коюлат. Ал эми күйөө созулма үндүү менен жазылат, к тамгасы менен келет. Тай аталар, эгерде эки сөз катарында жазсаңыздар, тай ата же бириктирип жазып, бириккен сөз катарында колдонобуз десеңиздер, та ята, та ене, та яке деп жазышыңыздар керек. Ал эми та жезде менен та жеңе мына бирге гана жазылыш керек. Эки созулма үндүү менен, эки анын коюлуп жазылышы менен. Бүгүн сиздер менен биз үй бүлөгө байланыштуу айрым сөздөрдүн жазылышына токтолдук. Туура жазганды жана туура сүйлөгөндү үйрөнөлү. Саламатта калыңыздар.